Мен бүгүн Сеулдан Apple Store'га барып 4 iPhone 17 Pro Max алып, Кыргызстанга салып жүрдүм. Азыр бул видеодо iPhone 17-нин Сеулдагы Apple Store'дун официальный баалары жөнүндө айтып кетейин, канча болот экен. Мисалы, азыркы учурда могу жерде iPhone 17 Pro Max'тын официальный баалары турат. Бул жерде корейский вондор менен жазылып турат, анткени мен Кореядагы сайтынан карадым да. Бирок силерге эквивалентин айтып берейин. Доллар менен жана сом менен. Мисалы, iPhone 17 Pro Max 256 гигабайт $1424 же болбосо $124,593 сом болот экен. 512си $1640 же $143,376 сом. 1 терабайты $1854 же $162,159 сом болот экен. 2 терабайты $2283 же болбосо $199,725 сом болот экен. Бирок бул жерден мен билишиңер керек да, бул Кореяда Apple Store'дон барып алган баасы да. Кыргызстанга жеткенге чейин телефондорго растаможканын баалары жана доставканын баалары кошулуп, байерлердин услугалары, сатуучулардын услугалары кошулуп, Кыргызстандан эгерде сатып алсаңар, будан кымбатыраак баага алышыңар мүмкүн. Кийинки баалар бул iPhone 17 Pro версияда 256 гигабайт $1281 же $112,000 сом болот экен. 512 гигабайт $1496 же $130,854 сом. iPhone 17 Pro 1 терабайтка $1711 же $149,637 сом экен. Кийинкиси бул iPhone 17 жөнөкөй эле 256 гигабайт $923 же $80,766 сом. 512 гигабайты $1138 же $99,549 сом болот экен. Жана дагы iPhone 17 Air'дин баалары 256 гигабайт $1138 же $99,549 сом. 512 гигабайтка $1353 же болбосо $118,332 сом. Жана 1 терабайтка iPhone Air 17 $1567 же болбосо $137,115 сом болот экен. Вот бул официальный Apple'дын баалары, Кореяда сатылып аткан Apple Store'догу баалар. Бирок Кыргызстанга чейин мен айтып кеткендей, үстүнө байерлердин, сатуучулардын услугасы, доставкасы, жанагындай растаможка, налог деген нерселери кошулуп, Кыргызстанга жеткен баалары будан кымбатыраак болот.